Талас облусунун Кара Бура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 дубандагы кесиптештерим? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен 6 тема өзүн эмгекчилдикке, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо. Балдарды эс тартып өзүн өзү тейлеп, тиричиликтеги майда барат иштерди аткарууга, аралаша баштагандан баштап эмгекти сүйүүгө, эмгектенүүгө багыт берүү зарыл. Кийим кечеси, тамактанган идиш-аяктары, оюнчуктарын жыйноо, өзүнүн колу бетин жууп, таза алып жүрүү, бөлмөнү, короону тазалоого катышуу жана башкалар балдардын алгачкы эмгек көнүгүүлөрү боло баштайт. Ошолорду өз алдынча кызыгуу менен аткарууга багыт берүү. Балдарды эмгекке кызыгуу тарбиялайт. Андан ары үй тиричилигиндеги бардык иштерге, бакча, мектептеги тазалоо, жыйнаштыруу иштерине жиберип туруу, өздөрүн тейлөө жумуштарына катыштыруу, өзүнөн чоңдорго кол кабыш кылып, жардам берүүгө үйрөтүү да маанилүү. Эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачыл сезимдерин козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Мектепке чейинки жаштан баштап балдарды үй тиричилигиндеги эң жөнөкөй жумуштарды зордоп, кыйнабай аткарууга үйрөтүүнүн мааниси чоң. Энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелердин бул маселеге көңүл буруусунун зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Туура уюштурулган эмгек процессинде жогоруда айтылгандардан тышкары балдардын эрки, чыдамкайлыгы, тарбияланып, тапкычтыгы өсөт. Ушинский эмгектин 2 касиетин белгилеп кеткен. Эмгектин натыйжасы — байлык, эмгектин адамды өстүрүүчү кудурети. Эмгектенүүгө тарбиялоонун мазмундук бөлүктөрү: окуу, өзүн өзү тейлөө эмгеги, коомдук пайдалуу эмгек, өндүрүштүк эмгек. Булардын ар бирин билип өздөштүрүп, өзүндө тарбиялоо узак жана системалуу ишти талап кылат. Эмгекке тарбиялоо туура болуусу үчүн эмгектин бардык структураларына пландаштыруу, уюштуруу, ишке ашыруу, көзөмөлдөө, баалоо жана башкаларга үйрөнүп, өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Өзүн эмгекке, эмгектин адамын, анын продуктусун, түшүмүн сүйүүгө тарбиялоо аркылуу жана эмгек процессине катышуу аркылуу балдарды бир топ баалуу сапаттарга кошумча тарбияланат. Мисалы алар: эмгек процессинде акыл-эси, ой жүгүртүүсү, чыдамкайлык, туруктуулук, эрки, кыймыл-аракет шамдагайлыгы, эстетикалык табити, тапкычтыгы, ымала маданияты жана башкалар тарбияланып өстүрүлөт. Бизде балдардын үй бүлөдөгү эмгегинде 2 начар касиети бар. Биринчиси, балдарды өтө көп жумушка тартып, адабий китеп окууга, көңүл ачуусуна дээрлик убакыт бербейбиз. Бул баланын бир тарапты өсүп калуусуна чоң себеп болот. Экинчиси, балдарга жумуш аткартпай, эркелетип, ак кол кылып өстүрүп коюу. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк кекирейип, эмгектин, эмгекчил адамдын турмуштун кадыр-баркын билишпей өсөт. Сууга түшпөсөң сүзүүнү үйрөнбөйсүң демекчи, эмгектенбеген адам жогоруда биз айткан бардык жакшы сапаттарды өзүнө тарбиялай албайт. Ошондой эле адам кайсы кесипте эмне иш кылбасын, аны чын ыкластуу үйрөнүп, маңдай тер төгүп, чыгармачылык менен иштөөсү керек. Ошондо ал өз эмгегинен рахат алып, башкаларды ыраазы кыла алат. Ал эми башкаларды ыраазы кылуу бул Кудайды ыраазы кылуу менен жакын болот. Ислам динибизде да эмгекке жогору баа берилип, ак ниет менен Кудай деп эмгектенүүнүн, өзү сыйынуунун, ибадат кылуунун эң жакшы түрү деп айтылат. Демек, эмгекти сүйүүгө жана эмгектенүүгө, өзүн өзү тарбиялоо бул башка бардык тарбиянын негизи жана Алла ыраазы болгон, элге жаккан адамды бактылуу кылуучу иш. Муну жакшы түшүнгөн адамдар албетте эмгекти сүйүп, мыкты эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялайт деп ойлойбуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта кездешүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.